Если честно, я постоянно нахожусь в очень стрессовой ситуации, потому что сейчас сложились так обстоятельства, что и дети, внуки, все на мне. Я иной раз денег нету просто на продукты. Урматтуу мекендештер, бул видео менен сиздерге кайрылганыбыздын себеби биздин жараныбыздын, айымыбыздын укуктары одоно бузулуп жатат. Бүгүнкү күндө биз айтат элек ушул аялдардын укуктарын коргоого аракет кылабыз. Мыйзамда деле карасак жол берет, бирок желекке каршы практикада сот аркылуу кылсак дагы укуктар бузулуп жатат. Бул учурда ушул экөөнүн ортосундагы никенин ортосундагы мүлктү бөлүштүрүү боюнча сотко кайрылганбыз. Бирок тилекке каршы экинчи тарап ошол мүлктү жашырып жатат. Бүгүнкү күндө канча акчасы бар, канча мүлкү бар экенин жашырып жатат. Анан биз сот аркылуу ушул Октябрь райондук сотуна доо арыз менен кайрылып, соттон суранганбыз. Ушул эмне мүлктөрү бар, кайсыл банктарда эсеп счеттору бар, ошону билип бериңиздер десек, сот баш тартып жатат. Жок, аны өзүңөр билгиле деп. Бирок мыйзам боюнча аны бир гана сот маалымат бере алат. Биз өзүбүз дагы ошол маалыматты бергиле деп кайрылдык. Банктар, башка ушул мекемелер, алар бизге жооп берип жатат. Сот аркылуу билип алгыла деп. Сот болсо бербейбиз барат андай маалыматты. Ошол себептен мына бүгүнкү күндө ошол Октябрь райондук соту бизге арызды артка берип койду. Силер деген ошону өзүңөр билишиңер керек. Ошого жараша ушул госпошлина деп коет, мамлекеттик алымды төлөгүлө деп. Бирок эгер биз канча төлөшүбүздү билбесек, канча мүлк бар экенин билбесек, кантип анан ошол мамлекеттик алымды төлөйбүз? Биз төлөгөнгө деле даярбыз. Ошон үчүн биз соттон суранып жатабыз. Анда бизге билип бергиле деп. Экинчи тарап жашырып жатат деп. Тилекке каршы сот ага макул болбоду. Ошол себептен биз ошол соттун үстүнө дагы судьялар кеңешине да жаздык. Аны күтүп жатабыз, кандай жыйынтык болот. Бүгүнкү күндө ушул айымдарыбыздын укуктары корголсун деген бир гана ниетибиз бар. Ошондуктан бардыгыңыздардан, биздин мекендештерден, жогору турган адамдарыбыздан да суранып кетебиз. Жардам берип коңуздар, көңүл буруп коңуздар.